Ең оболу барыңыздарга Акыйкат медиа саатынан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүнкү темабыз Агахан жөнүндө болот. Агахан ким? Бирде Европада, бирде Азияда, айтор дайыма дүйнөнүн төрт булуңун аралап сыйлуу конок болуп жүргөн, ал тургай анча-мынча чакан өлкөлөрдүн ажоолорун тоготпой турган императорлордун өзү аны көргөндө жылуу жылмайып сыйлаган, кармап турган калпактай жери, башкарган бармактай мамлекети болбогону менен принц Карим Агахан ханзада деп аталып, ордодон орун ээлеген, бир караганда берешен, ар жерге акча коротуп, мектеп медресе салдырып, жетимдердин башын сылап жакшылык кылса да, ар дайым чындыкты айткан алымдардын аяусуз сынына кабылып жүргөн. ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم. Narında üniversite taşlağı han dep İsmailitler oşko mektep açtı. Bunu da aytып атам, Сирия кайталанып кетпесин деп. Бирок өзүн мусулмандардын лидери катары көрсөтүп келе жаткан Агахан деген бул сырдуу киши ким өзү? Бир кездери мусулмандардын амири Низамул Мүлккө канжар сайып шейит кылган, ал тургай көптөгөн ислам алымдарын бычактап кастаган, Европада Ассасин деген ат менен таанылган Желдет Хасан Сабах менен бүгүнкү бул Агахандын кандай байланышы бар? Бул кишинин нарында курган жогору окуу жайы менен тарыхта мусулмандар далай жолу кошун жөнөтүп ала албаган атактуу Аламут коргонунун кандай тиешеси бар? Агахан жөнүндөгү жана Аламут коргону жөнүндөгү акыйкатты билгиңиз келсе, видеобузду аягына чейин көрүңүз. Каналыбызга жазылып, лайк басыңыз, бөлүшүп, акыйкатты бардык момундарга жеткизүүгө салым кошуп, сооп алыңыз. Biz anda başladık. Bismillah. Şialardın İsmaili sektasına tiyешелүү Nizariler 9. kılımda Fatimi Şialardın örkündüp turgan uçurunda payda bolu başlagan. Bular Fatimilerden jetekçisi Muntasim Billa'nın çoğun ulu Nizar'dın atı menen atalıp kalgan. Nizariler imamlıktın taktap aytkanda tak muragerinin Nizar'dın ençisi ekenine işenişet. Бирок Muntasim Billa өлгөндөн кийин анын кенже уулу Мустали Билла күч менен атасынын ордуна такка олтуруп, байкеси Низарды кармап өлтүрөт. Низардын колдоочулары Хасан Сабактын айланасына чогулуп, Фатимилердин жаңы өкүмдарын моюндабайт. Алар Египеттеги жаңы чыккан Фатими өкүмдарын четке кагып, чыгышка карай жер которот. Ал учурда шиялар Аббаси халифалыгына тарап-тараптан чабуул коюп, Ийик Мекке, Мәдина, Куддусту басып алганы аз келгенсип, сүнни мусулмандардын акыркы шаары Багдадты курчоого алып, жеңишке жетүүгө аз эле калганда, Аббаси халифалыгына жардам берип, аркадан кол салган мусулман түрктөргө туруп бере албаган шиялар басып алган жерлерин четинен колдон чыгара баштаган болчу. Сүнни мусулмандарды күч менен басып алуудай ниеттеринин ишке ашпасына көздөрү жеткенден кийин, өздөрүнүн батыл акыйдаларын бар күчтөрү менен сүнни мусулмандардын арасына таратып, алардын акыйдаларын бузуу үчүн фикри күрөштөрүн баштап жиберет. Шиялардын бул батыл фикирлерине каршы ислам алымдары да хак даваттары менен каршы туруп, алардын арам ниеттерине балта чабат. Ошол кездерде тыным таппай хак сүйлөгөн атактуу алымдардын бири Аллама Имам Газзали рахмахулла болуп, ал шиялардын элдин башына айланткан фитналарына, жөө-жомоктарына Куран сүннөт аркылуу каршы чыгып, мусулмандарга таухидти чечмелеп түшүндүрүп, туура жолду көрсөтүп, том-том китептер жазат. Буга чыдамы кеткен Хасан Сабах өзү Аламут коргонунда атайын багытта тарбиялаган желдеттерин жөнөтүп, ислам алымдарын бир четтен жашырын өлтүрө баштайт. Буга каршы ислам халифалыгы диний алымдарга жана журт аксакалдарына атайын жан сакчыларды ажыратып, шиялардын жамандыгынан сактанат. Абаса Аламут коргону жөнүндө эмне билесиз? Жер которуп каңгырган Низарилер учурдагы Ирандын буруз тоосундагы кийинтен бир топ роман, жомокторго тема болгон Аламут коргонуна жашырынып топтоло баштайт. Зоо башына курулган бул сырдуу коргондо Хасан Саббах өзүнүн жан кештүү, кан ичер желдеттерин тарбиялайт. Бул коргондо Хасан Саббах өз идеяларын таратууга бут тоскон мусулмандардын жетекчилерин, журт аксакалдарын, дин алымдарын жашырын жок кылуу үчүн атайын багыттагы адамдарын жетиштире баштайт. Ар түрдүү чабуулга, түрдүү ыкмадагы кол салууларга, душман ичине жашырын сиңип кирүүгө тарбиялайт. Ал желдеттерине оболу баңгизат берип, анан коргондун бир четине атайын даярдалган бейиш деп аталган ичи өзгөчө кооз, бардык мөмөчөмөлөр, жемектик, ичимдиктер менен толдурулган бир жерге киргизип, сулуу аялдарды кошуп берип, аларды кудум бейиште жүргөндөй сезинтип, андан кийин аларга бейиш менен алаканымда, бейишке дагы киргиңер болсо, мен айтканда жасайсыңар, өлүмдөн коркпогула, өлсөңөр түздөн түз бейишке киресиңер деп азгырат болчу.
Ансыз да имамдарын Кудаймен тең орунга кое турган низарилер Бангизаттын буунда имамдары үчүн өлүмгө да даяр эле. Алардын ытаатчандыгы ушунчалык Хасан Саббах Аламут коргонуна келген элчилерге, конокторго өз күчүн көрсөтүп коюу үчүн коргондун эң бийик жеринде күзөттө турган бир канча аскерлерине өздөрүн зоодон ыргытууга буйрук берет. Алар эч ойлонбой секирип нак майданда өлөт. Дагы бир канча аскерлерине өздөрүнө канжар салууга буйрук берет. Алар да ойлонбостон өздөрүнө кол салып ошол майданда өлүп берет. Муну көрүп жакасын кармаган элчилер Хасан Саббахтын жоокерлеринин канчалыкты ытаатчан жана кооптуу кишилер экендиктерин барган жеринин баарында айтып, элди коркутушат. Ошентип Хасан Саббахтын атагы алыска кетип, эч ким аларга тийишүүгө батпай калат. Аллахтын динин өзгөртүп, кишилердин арасына фитна салган шиялардын бул аракетин токтотуу үчүн Салжук султаны Низамул Мүлк бул шияларга каршы кошун жөнөтүп, Аламут коргонун курчоого алат. Бул коргондун тегерегинин баары аска зоо болуп, бир гана тар жол менен коргонго кирүүгө мүмкүн эле. Ал учурдагы аскердик техникалар менен мындай бийиктеги бекем коргонду баса калуу оңой эмес болчу. Мусулмандар аларды курчоого алганы менен жыл бою жеткидей азык оокат, ок-дарысын даярдап алган шиялар коргондун кирер оозун гана бар күчтөрү менен коргоп, маңдай тескей согушпай, ислам кошунуна туруштук берип, убакытты узарта берет. Акыры Хасан Саббах Низамул Мүлктүн жанына мурда эле орноштуруп койгон желдетин ишке салып, аны оңой эле шейит кылат. Ислам кошуну аргасыз курчоону бошотуп чегинишет. Низамул Мүлктөн кийин Хасан Саббахка кошун жөнөткөн Салжук султаны Санжар дагы өз ордосунда Хасан Саббахтын желдеттери тарапынан коопту калат. Ислам кошуну көп жолу бастырып келген болсо да, бул калпактай коргонду алууга алсыздык кылат. Анын үстүнө кайсы амир, кайсы султан бул коргонго кошун жөнөтсө, Хасан Саббах анын өзүн желдеттери аркылуу же шейит кылып, же жарадар кылып жатты. Алардын мусулмандардын ордо ичине чейин мынчалык сиңип киргенинен кооптонган амирлер кийинки учурларда бул коргонго тийишпейт. Хасан Саббахтын атайын багыттагы желдеттеринин бир эрекчелиги, алар узун мезгилде жашырын сиңип кирип, акырындык менен бутага жакын жерде кызмат кылып, мүмкүнчүлүк келгенде канжарлары менен жакынынан тездик менен кол салып максаттарын ишке ашырат болчу. Бир кызыгы, алар кол салуудан кийин качып кетпей, башкалардын келип өзүн өлтүрүүсүн күтүп турат эле. Анткени алар тезирээк өлүп, жанакы Хасан Саббах убада кылган бейишке кирүүгө шашылат болчу. Хасан Саббахтын мындагы максаты болсо, тек гана киши өлтүрүү эмес, өлүмдөн коркпос желдеттери аркылуу элдин жүрөгүнө коркуу салуу болчу. Ошол кездерде мусулмандар соот кийбей далага чыккандан да коркуп калышкан эле. Хасан Саббахтан кийин анын ордуна чыккан Хасан аз-Зикриссалам өзүн низарилердин баш имамы деп жар салат. Ошентип ал шиялардын диний мыйзамдарына каршы болгонуна карабастан намаз, орозо, дагы башка диний милдеттерди күчүнөн калтырып, арак-шарапты жолго коюп, кыямат мезгилинин башталганын жарыялайт. Зикриссалам 1166 жылы өлтүрүлгөндөн кийин Аламут коргонунда жан сактап келген низарилер өз аракеттерин уланта берет. Акыры 1256 жылы Монгол ханы Холако Салжук мамлекетин жана Аббаси халифалыгын басып алгандан кийин бул алынбас коргонду курчоого алып, коргондун астын казып, жардырып, бастырып кирип, бул жердеги желдеттерди кылычтан өткөрүшөт. Аламут коргонун талкалап, өрттөп жиберет. Ошентип Аллах чектен чыккан бир залымды андан да залым бир кулунун колу менен жазалайт. Аламут коргону талкалангандан кийин низарилер дагы жер которууга аргасыз калып, чыгышка карай жыла баштайт. Сафавилердин учурунда Иранда Исмаилилердин четке кагылуусу низари шиялардын Орто Азияга жана түндүккө карай уландуу жер которууларына себеп болот. Ошентип низарилер кылымдар бою кайда башпаник болгудай жер тапса, ошол жерде жашап, акыйдаларын, күчтөрүн сактап келет. 1817 жылы низарилердин жетекчиси Хасан Али Шах Иран шахынын кызы менен үйлөнгөндөн кийин ага Иран хандыгынын асыл кишилерге гана берилчү ардактуу намы болгон Агахан намы берилди. Бул ардак Ирандагы низарилерди ан сайын көптүрө баштады. Көпкөн Хасан Али Шах 1838 жылы инглиздерден жашырын жардам алып, Иран хандыгына каршы төңкөрүш козгойт. Иран жеринде өздөрүнө тиешелүү бир мамлекет тиктемек болгон низарилердин бул аракети 1840 жылы Иран күчтөрү тарапынан бастырылып жок болот. Хасан Али Шах Ирандан качып, Оболу Балучистанга, Балучистандан Индиянын Синд аймагына жер которот. Бул жерде да жөн жатпай, Синд аймагынын инглиздердин көзөмөлүнө өтүүсү үчүн бар күчүн аябаган Хасан Али Шах жасаган эмгегинин сыйлыгы иретинде инглиздердин уруксаты менен 1845 жылы өз тарапташтарын алып Бомбай шаарына орношууга мүмкүнчүлүк алат. Иранга кайтуу планы талкалангандан кийин Дархана деп аталган бир борбор куруп, ошол жерде низарилерди тарбиялоону улантат.
Agahan Sultan Muhammed Şah Nizarilerden 3-nчү, oşonday ele eng dаңктуу imamдарынан biri bolup sanalat. Anın 1893 жылы Bombayda Hindulör menen musulmandардын ортосунда чыккан чырга аралашып, ортого түшүп, жаңжалдын токтоосуна себеп болгону аны Индия ичинде ан сайын таанымал кылат. Ал 1902 жылы падыша 7-Эдуарддын Лондондагы таж кийүү мурасымына катышат. Ал инглистердин эски досу болгону себебинен инглистер тарапынан бир канча жолу мусулмандардын лидери катары жарыяланган болчу. Ал Биринчи Дүйнө согушунда мусулмандардын инглиздерге каршы жихадка аттануусун сындап, жихад фатвасын четке кагып, Осман халифалыгына каршы чыгат. Ал акыры 1957 жылы Швейцарияда өлөт. Агахан Султан Мухаммед Шах өлгөндөн кийин анын ордуна небереси Карим Али Агахан Ал-Хусайни чыгат. 20 жашында имам болгон Карим Али Агахан бүгүнкү күнүбүзгө чейин 61 жылдан бери Низари шияларга баш имам болуп келе жатат. Абаса эскере кетчү бир окуя. Кылымдар бою Оғаныстан, Тажикстан тоолорунда жашап, жашыруун акыйдаларын таратып, саны арбыган Низари шиялар 1995 жылы Тажик өкмөтүнө каршы чыгып, кандуу согуштар алып барат. Тажик өкмөтү стратегиялык бийик тоолорду чеп кылып каршылык көрсөткөн Агахан колдогон куралчан шияларды бастырууга алсыздык кылып, бир канча жолку кармашууларда олуттуу жоготууларга кабылып, аргасы чегинет. Акыры атайын чакыруу менен Европадан Агахан Тажикстанга келип, өзүн колдоочулары менен Тажик өкмөтүнүн ортосунда тынчтык келишимин түзүп, согушту токтотконун калайым-калак жакшы эле билет. Низарилер имамга ишенүү, Аллахка ишенүү менен окшош деп инанышат. Низарилердин ишениминде имам өздөрүнө окшош адам болгону менен анын эл билбеген жашыруун илахий кудурети бар. Кыскасын айтканда, Агахандын сөзү менен Кудайдын сөзү бирдей имиш. Ошентип Низарилер үчүн Имамул Кайюм деп аталган имамдары болгон Агахандын буйруктары бардыгынан жогору болуп эсептелет. Анын аты аталганда дароо сажда кылышат. Имамды жакшы көрүү жана ага итаат кылуу диндеринин эң негизги түркүктөрүнөн болуп эсептелет. Зекеттери болсо пайданын 5тен бири Агахан үчүн бөлүнөт. Орозонун мааниси Агахандын жасагандарына каршы чыкпоо, ажылык болсо Агаханды зыярат кылуу болуп табылат. Низарилер эртең менен түш, кеч болуп 3 мал ибадаттарын жамааткана деп аталган жерде кылышат. Учурда Низарилердин борбору Францияда болсо да, жактоочуларынын көбү Пакистан, Индия жана Тажикстандын тоолуу аймактарында жашашат. Дүйнө мейкиндигинде Низари шиялардын жалпы саны болжол менен 20 миллион чамасында. Азыркы учурда Низарилердин аскердик аракеттери токтогон болсо да, дин таратуу аракеттери эч качан токтогон эмес. Колдору жеткен жердин бардыгына мектеп, медресе, университет, китепкана, оорукана, жетимкана намында Исмаили акыйдасын жайылтуу максатында бекерлик борборлор куруп, тарапташтарын чогултуп жатышат. Негизги максаттарын жашырып, кой терисин жамынган кечеги желдет Хасан Саббактын орун басар ханзадасы бул Агахандын эмики пландары эмне болду экен? Деген менен бул окуу жай нарынга салынат экен деген кепти уккандан бери жергиликтүүлөрдүн ою бир кылка эмес. Агахандын окуу жайы исламдын шиит агымын алып келет. Окуу жайда окугандарга өзүнүн идеологиясын окутат деген сөздөр кызуу талкууда. Ханзада Агахан 4-чү студенттердин суроолоруна жооп берип жатып, окуу жайда башка сабактар менен кошо дин тарыхыдагы окутууларын айтты. Сүйүттүк билимге тарых да кирет. Ошондуктан университетте диндин тарыхы окутулат. Ар тараптуу студент болуу үчүн баардыгын билиши керек да. Терең билим алуу үчүн динден кабардар болушу керек. Şiitlerin emne gereği var bizge? Oşa özlerine bara versin. Egerde jer talaş bolsa, din talaş bolsa, Kudayı saktasın, etegi toktobay tuğanım. Bunu emnege aytıp atam. Men oşa mamleketler çıkırat özlerine. Çuvağa acı gelip konak bolup ketin. Uyuңuzda mebelder eskisi mebel alıp bereylik. Kayaktarga baras dep aytышат. Ne üçün? Meni süylep ösün deyt tuğanım. Biroq bunu men aytışım gerek, men oşunu okugan men. Men oşa dindi düşünöm men. Men işim oşa. Men bir mıқты kağa almayım bir yaka var. Bunlar jıgılıp kalsa, oşa usta çıkaram bunu kışayıp kesse. Şunu kağıp bir taksırım dep. Ana ayta albayım. Biroq şunu men aytıp berişim gerek. Mine gele çuvağa aytı. Yok, çuvağa şunu okugan. Oşa Mekke'de 10 yıl okugan oşağa. Oşa üçün bunların başına giyip oturat. Oşa hakkısı var. Nege başkalar aytpa? Başka bilmesem ne kılavuz? Demek bizge şiitlerden gereği yok. Allah'ı çıkarış gerek. Genelde siz dep salam aytışımız gerek bu oldu. Emnege bizde buzuş gerek antip 40 hektar yer narında berilgen.
Ha narında kızların göğün bozutup koyuptur. Uvaktırın nikemenen de aytıp atışat. Kulağım günü görüşü. Oşko, oşol kitaplar varsa biz duruşturuva kadar şiitleri menen de etken. Azur korku bassan erten ne olasın? Senin kızını bir günge nikede alat, erten bir 2 günge alat. Allah'da uvaktırın nike degen var. Ha paygambar abdelgen Allah Teala jönetken kitap toluq emes dep aytat. Hazreti Ayşe'ni sögüp atat, Abbakır'dı sögüp atat, Umar'dı sögüp atat. Anan kaysı musulman boluş gerek? Жылы сөйлеп, дипломатиялык мамиледе айтып аткан менен бул кыйынчылык келет биздин элибизге. Эртең Сирия ошондо башталат. Азыр Сирияда эки капыр урушкан жери жок. Эки өкөтең мусулманмын деген шиит менен сүннит бирин-бири өлтүрүп атат. Акыры үйгө өрт чыккандан кийин кантип өчүргөн үйрөтүш эмес, өрт чыкпаш үчүн чараларды көрүш керек бакыры. Же сөздү тузучу болуп туруп, анан кийин дарылаш керекпи? Сириядагы согуш бизге керекпи? Кыргызстандыктарга, же Орто Азияга? Жок, керек эмес. Анда шииттерди чыгарыш керек. Же анда жүрө берсин, мейли эртең кыргыздардын жарымы шиит болсун, бу кыргыздын тез эле ошого кирип кетет. Жетелемейли экен. Орус келди арак ичип баштап, орустан ашып кетти арак ичкенде. Орус келип үйрөттү эле кыздарын жылаңач болуп азыр көрүнбөгөн жери калган жок. Орус анчалык кийинбейт. Эртең шиит келсе, дары ошого кирип кетет бардыгы. Анан тең жарым болгондо ошондо сен бал эмес, ошо коргой турган кызматыңдагылар ошого кирип кетсе эмне кыласың? Мына Сауд Арабиясында шииттер көбөйүп азыр өтө чоң көйгөй жаратып атат. Түркияда кызычууларда шииттердин таасири болуп атат ошол жерде. А Сирия ачык эле ушундай болуп атат. Ошончо этият болуш керек туугандар. Балдар каяка барганын билиш керек. Чоңдор айтыш керек бирибизге бирибиз. Кыргызстанды бүтүн сактап, эгемен сактап, ошону кийинки муундар өткөрүп бериш бардыгыбыздын мойнубуздагы милдетибиз болот. Туура, биздин жетекчилер балким убакыты жок билбей атат. Ошолорго айтып барыш керек, ошол нерсени жеткириш керек туугандарым. Буга маани бербей койгон менен аны мен көрүп турам, билип турам ошол нерсени. Туура, экономисттер түшүнбөшү мүмкүн муну. Fiziktер түшүнбөшү мүмкүн муну, химиктер түшүнбөшү мүмкүн муну. Бирок молдон иши ошону түшүнөт. Айткыла ушун туугандар, ар кимин жеткиргиле. Бизге шииттердин кереги жок.